Эми Баткендин күрүчүн чет өлкөлөргө түз жеткирүүгө шарт түзүлүп жатат. Анткени Дубанда заманбап жабдуулар менен жабдылган өндүрүштүк ишкана ачылды. Анда жергиликтүү дыйкандар өстүргөн күрүчтү бардык талаптар менен таңгактап экспорттоого мүмкүнчүлүк жаралууда. Мунун арты менен аймактын агрардык потенциалы да кыйла жогорулаганы турат. Бул да биздин дыйкандарыбыз үчүн өтө жакшы деп ойлойм, себеби биздин дыйкандар ушул сатууда дагы өзүнүн анча-мынча бир сатылбай калган болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок биздин дыйкандар үчүн чоң бир рынок, чоң бир базар ачылып атат. Анан сырткары биздин айыл өкмөтүбүзгө дагы бул ишкана кошумча кирешелерди алып келет. Көп дагы бир айыл тургундарды жумуш орундар пайда болуп атат. Бул ишкананын негизги максаты ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүп, Кыргызстандын продукциясы аркылуу мамлекетибизди таанытууда. Анан ошондой эле эң башкы максатыбыз бул миграцияны азайтуу. Чоң завод куруп, азыр мындай чакан цехтен баштатабыз, бирок чоң завод куруп, ошо өзүбүздүн айылдаштарга жаңы жумуш орун түзүп берели деген максатыбыз бар да. Анан экспорттук потенциалы дагы, спрос дагы биздин күрүчкө аябай жакшы. Анткени биздин күрүч башка мамлекеттерде аябай бааланат да. Даамы менен, витаминдери менен, бизде суу таза, баары таза болгондуктан анан уникалдуу сорттор өсөт. Ак турпак, лазер, девзира болупчу. Ошол сортторду азыр биз экспорттоп атабыз. Бул Россия, Өзбекстан, Америкага чейин экспортко кетип атат. Ошондой эле ички рынокто азыр Азия глобус маркеттер менен келишим түзгөнбүз. Ошолорго чыгып даярдык көрүп жатабыз. Ишкананын ишке берилиши жергиликтүү эл үчүн жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана жаштардын чет жактарга агылып кетүүсүнүн алдын алууга көмөктөшөт. Мындан сырткары экспортко чыгуу мүмкүнчүлүгү дыйкандарды күрүч өндүрүүнү көбөйтүүгө шыктандырып, эң негизгиси сапатка көңүл бурууга түрткү болот. Менин жумушум ушул жерде. Ушул жерде иштеп, кичине тирикчилик кылабыз. Айлык майына өз убагында төлөнөт, жакшы төлөнөт. Күнүнө bir sutkадан иштейбиз, экөөбүз bir суткадан иштейбиз. Бул ишкананын ачылганы бизди аябай сүйүндүрүп атат. Мигрантта болуп көрдүк. Азыр бул жерде өзүбүздүн айылда, үй бүлөбүзгө жакын жерде. Биз основной дыйканчылыгыбыз күрүч. Ак турпак девзиреси деп коет. Биздин өрөөндө 2000 гектардан ашык күрүч өстүрүлөт. Мына Кудайга шүгүр, бизде бул күнгө чейин күрүчтү таңгактаган мынандай ишканалар жок болчу. Элде илгери сатыш өтө кыйын болчу. Өзбекстан алат, Тажикстан алат деп зарыгып, кысталып, шунтуп жүргөнбүз. Мына азыр эми үйүбүздө шундай чыгып эле 500 метр келип жайдан тапшырабыз. Азыр мурда арзанныраак кетчү. Эми Кудай буйрса бул Европага, Америкага кетип атпайбы? Биз энди кымбат сатабыз. Кымбат пайдаланат, бул ишкерлер пайдаланат. Бизге жакшы болду. Мындай жалпысынан алып караганда. Жаңы ишкана атайын заманбап жабдыктар, ошондой эле керектүү техникалар менен жабдылып, сапаттуу продукцияны даярдоого толугу менен шарт түзүлгөн. Мисалы, азыр менин жанымда турган бул аппарат негизги кызматы күрүчтү өзүнүн өлчөмүндө даяр мындай продукция кылып таңгактап чыгарып берет. Ошондой эле мындан сырткары дагы бир ишкананын негизги күчү катары эсептелген жабдык бар. Анын милдети күрүчтү тазалап, актап берет. Азыркы учурда уже бүт бардык жаңы жабдыктарыбыз экспорттук потенциалды да көбөйтүүгө жардам берет. Трактор азыр 2 трактор келген, 1 комбайн жаңы. Бул таладагы жумуштарды аткарганы. Ички жактагы бул жаңы алган аппараттарыбыз 2 упаковочный станок. Анан рисорушка деп коебуз, мини завод по переработке риса. Күрүчтү таңгактоочу аппарат. Бисмиллахиррахманиррахим. Өндүрүштүк ишкана расмий түрдө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаевдин катышуусунда ачылып, пайдаланууга берилди. Алина биздин күрүчүбүздү, сиздердин күрүчүңүз.
Америкага чейин таныттырды. Мына мурда ким кандай ойлочубуз? Биздин бул жерде ак турпактын күрүчү ушу Кыргызстанда сатылат деп ойлогонбуз. Азыр мына Америка, мына биздин продукциябыз Америкага чыгып атат. Мына жол ачылды. Ошого бизден аз эмне, бизден сапат, упаковка, этикетка жакшынакай, анан кийин жакшынакай маркетинг кылыш керек деп мына жол ачылды. Белгилей кетсек, жаңы ачылган ишкана калдыксыз өндүрүш жасоо максатында күрүчтүн кебегинен косметикалык каражаттарды жана топонунан курулуш материалдарын да жасоону колго алган. Кундуз Жоробекова, Бексултан Кайратбек уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.